Жолдошумдун досу Инстаграмдан жылаңач кыздардын видео сүрөттөрүн жөнөтө берет. Мен көрбө, көзүмдү арамдан сакта десем, мен көрбөйм деп коет. Досу баары бир жөнөтүп жатат. Ошонун айынан канча уруштук, ажырашканга чейин бардык. Ушундай эркектерге насаатыңызды айтып койуңузчу, суранычы устаз дейт. Ал бузуку дос, ал шайтан дос, андан алыс болуш керек. Анткени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Ла тусахиб илля му'мина", момун адамды, мындайча айтканда иманы күчтүү адамды гана дос тутуңгун. Андан башкасы ошентип азгырып, туура жолдон тайдырып, мындай бир үй бүлөнү ажыраштыргандан деле кайтпайт да, Кудай сактасын. Ким билет, балким ошол дос деп жүргөнү балким сизге көз артып жүрөт. Ошентип ажыраштырып тынып сизге жеткиси бар адамдын аласы ичинде болгон себептен айтып болбойт. Ал эми жанагындай көзүн арамдан сактай албаган, арам нерселерди дегдеп кызыккан адамдар эмне кылыш керек болот? Арамдан сактаныш керек. Ошон үчүн сиз эң жакшысы биринчи маселе ортого уяттуу адамдарды, сөз өткөн, аксакал, жашы улгайган, экөөңүздөр тең кичине мындай бир айбыгып, сүрдөп, сөзүн жерге таштабай турган бир урматтуу аксакал адамдарды таап туруп, ортого коюп, жарашып, анан Кудай алдында сөз берип, мындайча айтканда экөөңүздөр тең жакшы бир оңолуп, өзгөчө күйөөңүз сизди жакшынакай колдоп, сүйүп, күйө тургандай болуш керек болот. Анан көздү сактоо боюнча көп эле сабактарды айтып келебиз. Сиздин суранычыңызды текке кетирбейли, жерде калтырбайлы. Кур'ан-ы Каримде Аллах Таала Исра сүрөсүнүн 36-аятында айтат: "Инна сама", кулак, кулак менен угула турган нерсе, вал басар, жана көз, кулак, көз, вал фуат, жүрөк, куллу улаика кана анху мас'ула, мына ушул уккан кулак, көргөн көз, ой жүгүртө турган жүрөк, мына ушулардын баардыгынан ар биринен кыямат кайында сурак болот дейт. Албетте бул аят тафсир илиминде, тафсир Насафиде кенен келет. Мындайча айтканда иманга келбегендер эмне үчүн акыйкатты укпады, эмне үчүн акыйкатты көрбөдү, эмне үчүн ой жүгүртүп пикир алчашпады. Ал эми имандууларга болсо бул аят жанагындай жакшы нерсени угуу, кулагын мындай жагымсыз нерселерден, ушак айыңдан таза кармоо, көзүнү бизге керектүү жери арамдан сактоо, оюна жаман ойду ойлобо. Жаман ойду эртерээк жаман ой келгенде башында түп тамыры менен кыйып жок кылбаса, жаман ой адамды мындай бир өмүрүн деле кайсап, өмүрүн деле жеп, адамды өмүр бою абакта, түрмөдө, же болбосо шерменде кылып, же Кудайдын астында ушундай бир жүзү кара, жексор адамга айландырып коюшу бул толук ыктымал, жаман ой менен күрөшпөй турган болсо. Андан кийин 2-аятта Нур сүрөсүндө 30-аятта Аллах Таалам айтат: "Кул лил му'минина ягудду мин абсарихим ва яхфазу фуружахум. Залика азка лахум, инналлаха хабирун бима яснаун." О Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам, сен үммөттөрүң айткан, эркек үммөттөрүңө, алар көздөрүн арамдан тыйып сактап, уяттуу жерлерине ээ чыгышсын. Мындайча айтканда, уяттуу жерлерин сакташсын арамдан дейт. Уяттуу жерлерден сактасын. Мына ушул көздү сактоо, уяттуу жерлерине ээ болуу азка лахум, эң бул жашоодогу, жалган өмүрдөгү эң таза жол, эң туура багыт, мына ушул көздү сактоо, мына ушул эң туура багыт болот дейт. Ылдый жакта айтабыз, эмне үчүн андай? Аллах Таала ар бир адамдын оюна эмне кылт этип атат, көзү менен кантип көзүнө ээ боло албай арам нерсени карап атат, баардык абалдарынан, кылган иштеринен кабардар дейт. Ал эми хадисте болсо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга алыстан бир бедуин келип, чөлдө жашаган адам келип, диндеги парыздарды сурап, чоң милдеттерди сурагандан кийин, дагы менин жашоомо керектүү бир насихат айтыңызчы, зидни, дагы кошумча айта кетиңизчи дегенде, атырик басорак, мындайча айтканда, көчөгө чыкканда же үйдүн ичинде арамдан көзүңдү мындай бир алыс кылып жүргүн дейт. Мындайча айтканда, жерди тиктеп, арамдан этият болуп жүргүн, арамды дегдеп, ошондой бир көзүң менен карап калбагын дейт. Ал эми чоң аалымдардын бири Абдулла бин Мубарак, Аллахым ыраазы болсун, айтат: мына ушул көз менен көрүү деп келет, ан-назар. Көз менен көрүү, мындай айтып атпайбызбы, жана досу жаман нерсени жөнөтөт, көзү түшүп көрөт ошол нерсени деп. Ан-назар арам нерсеге тигилип кароо, эңшерилип кароо. Бул сихамун сунмун илал калб дейт. Жүрөктөгү имандын күчүн мите курттай соро турган, бул мындай бир ууга ачыланган жебе сыяктуу дейт. Адам көзү менен көрүп отуруп туруп, анан ошол жерден башталат. Адамды мисалы илгерки тынчтык эле болсун, согуш маалында баягындай саадак жебе колдонгон учурда, ошол барып туруп ууланган нерсени, уулачыланган нерсе
барып аны жарадар кылып ошол аркылуу адамдын өлүмү келет эмеспи? Бул ошондой өтмө мааниде адамдын ыйманынын метеорду болуп калат деп атат. Ыйманынын күчүн сороо отуруп, адамдан уятсый кетет, анан баардык жамандыкка барат. Мунун алдын алыш керек. Үй бүлөлүү адам эми каниет шүгүр кылып, ошол адалга каниет кылса, Аллах Таалам адалдан ушундай бир сонун рахат берет, жакшылык берет. Анан сиздин акыңызды берсин.